Адам жакшы амал кылуу менен жана Кур'ан окуу менен өзүнүн ичиндеги жинди чыгара алат. Эгерде жакшы амал кылып, бул бардыгы Алла Таала ушундай амалдарды берген, ол жиндер ал кичине эме алсыз, инсандарга караганда жиндин илими, жиндин күчү, жиндин Алла менен болгон байланышы инсанга караганда алсыз алар. Албетте карап туруп, ошон үчүн мына Сулайман пайгамбардын окуясын айтып берейин. Сулайман пайгамбар күндөрдүн биринде үпүп сасык деп коебуз го, хут деп коет Кур'анда. Ошол кабар алып келди. Мынакей ал Шам мамлекетинде болчу, Йемен мамлекетинде Билкис деген каныша аял болгон. Ошону айтып келди, ушундай бар экен деп. Анан кийин ал мусулман эмес эле. Сулайман пайгамбар алып айтты, ушу Билкистин падышанын тагы бар экен отурган. Ошону ким алып келет деди мага. Кыскасын айтып берейин. Ошол жерде ифрит жиндерден, ушу ифрит деген бар эле, ал айтты, урматтуу падыша деди, сиз ордуңуздан турганга чейин, бул болсо канча 1000 километр да ал. Ошончо узактан ошол канышанын тагын алып келип алдыңызга коюп коем деди. Бул ошондой деди. Эми адамдар алхамдулилlah Сулайман пайгамбардын ошол жердеги ыйман келтирген, мындайча айтканда, азыр пайгамбар сахаба дегендей, бул кишинин да жора жолдоштору жанында инсандардан бири отурат эле, мындай деп айтты. Урматтуу падыша деди, сиз көзүңүздү ачып жумасыз го, көз ирмем деп коет. Ошончо убакыт алып келип коем деди. Көзүн ачып жумса алып келип койгон да. Ордуңуздан турганга чейин эмес, көзүңүздү ачып жумганга чейин алып келип коем деди. Ошончо узак километрден мынаны караңыз, илимдин күчү, адамга берилген илимдин күчү, ушул жерде алымдар айтат, жиндерге берилгенге караганда адамдын илими күчтүү экенин айтат да. Ошон үчүн өзүңүзгө дем салсаңыз болот. Мен күйөөгө тийчүү бала 4 айга дааватка барып келейин, анан үйлөнөлү деп атат. Бирок мени алам дегендер көп болууда. Эмне кылуу керек? Сиз деле алхамдулилlah 4 ай өзүңүздү даярдаңыз. Бул жакта иншалла таквалыкты, зикирди, дуаны, жакшы нерселерди үйрөнүңүз. 4 ай алхамдулилlah жакшы бир нерсени тиккенди, тамак башарганды, ата-энеңизге кызмат кылып иштек эмес. Жолук боюнча суроо. Кыргызда мындай болгон эмес дешет. Ошого кандай жооп? Кыргызда кандай болгон экен? Азыркында мини юбкалар болгон бекен. Кыргызда жолук болгон эмес болсо, Кыргызда азыркында мини юбкалар болгонбу? Кичине бир суроо бергенде да акылы менен айтыш керек да. Бир нерсе болсо эле Кыргызда мындай болгон эмес, мындай болгон эмес деп. Кыргыз качан эле мону неме кылган эле? Көчөдөгү айта турган жаман сөздөр дагы бар өтө, мисалы ал туура эмес да. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, Кыргыз мурунтан эле мусулман болуп келген ата бабаларыбыз бардыгы. Мен алхамдулилlah, мен тайенеми көргөн бала катары айтайын, мен эсим тарткандан бери башынан бир жол, эки жолуктун түшкөнүн көргөн эмесмин. Бир жолук эмес, эки жолук. Алхамдулилlah. Никап тууралуу айтып бериңизчи, кантип туура кийиш керек? Иншалла, туурасы эме кайсы мен кантип көрсөтүп берем, колумда эчтеке жок болсо. Кудай кааласа никап кийгендер жүрөт го, ошолордон сурасаңыздар, буюрса иншалла көрсөтүп айтып берет аялдар. Бир тууган иним көп жыл мурда менин күйөөмдөн карыз алган, жарымын берген, былтыры оорудан рак өтүп кетти иним. Алла райымын алсын. Ошондон бери күйөөм мен менен жашабайм деп жүрөт. Мен карыз бергенде билген эмесмин. Суроо, карыз мага жазылабы? Ата-энем 80ден ашкан. Балдары азыр төлөп бергени возможность жок. Жо, иншалла, күйөөңүзгө Алла Таала инсап берсин. Адам рак оору менен өлгөндөн кийин ошол карыз үчүн анан ажырашам деп андай кылбасын. Кудай кааласа иншалла ушуну кечип койсо, Алла Таалам күйөөңүзгө дүйнөдө деле ошону иншалла башка жолунан эселетип таап берет. Ахиретте Алла субхана ва таала улуу сооп, даража, белектерди берет тугандар. Ошон үчүн мындай өтүп кеткен адамдарды дароо андай кылып аркасынан түшкөн жакшы эмес. Туура эми убагында бере албай калды, тигинтип калды, сиздин телефонуңузду албай, качып жүрүп, какшатты, ошого ачууланып калдыңыз. Эми адам өлүп калды. Сиз кичине мындай жумшарыңыз, кичине айкөл болуңуз.
Ошон үчүн иншалла карап анча мынча сиз эми таптакыр ачка калып калбасаңыз керек деп эле ойлойм. Кудай кааласа иншалла Алла таалам өзү жардам берсин. Ошон үчүн иншалла кечирип койгонуңузга жетпейт. Алла таала деле Кур'анда айтат, кечирип койгонгар силер үчүн өтө жакшыраак дейт. Силер үчүн өтө жакшыраак дейт. Анан таптакыр эле кечирбейм деп эле туруп аткан болсо, анан акырын бергенге туура келет. Бирок ушунун себебинен аял менен ажырашам деген бул 100% туура эмес.